аборт темасы кооптуу тема, өтө кандай назик тема бир жагынан дагычы. Биринчи баштайчы, медициналык аборт деген эмне? Ошону анын түрлөрү кандай болот? Ушулар жөнүндө айтып берсеңиз. Ооба, туура айтасыз. Азыркы учурда медицинский аборт же болбосо аборт маселеси өтө орчундуу маселелердин бири болуп эсептелинет. Көптөгөн айымдарыбыз, ошол эле учурда жаш курактагы кыздарыбыз же болбосо жаш өткөн улгайган аялдарыбыз көп кайрылышат. Мунун себеби дагы ошол медициналык аборттун же болбосо аборттун түшүнүгү жоктугунан же болбосо сактануучу ыкмалардын жакшы билбегендиктен келип чыгат. Медициналык аборт негизи медицинский көрсөтмөлөр боюнча жасалуучу аборт айтабыз. Башкача айтканда, аялдын ошол кош бойлуулуктун өнүгүүсү аялдын ден соолугуна, өмүрүнө коопту жараткан учурларда же болбосо түйүлдүк жашоого жарамсыз болгон учурда, генетикалык өнүгүүлөрдүн өзгөрүүсү пайда болгон учурларда жасалуучу аборт айтылат. Бул аборт негизи медициналык мекемелерде, стационардык медициналык мекемелерде жасалат. Көбүнчө 7-9 жумадан 12 жумага чейинки аралыктарда. Эгерде генетикалык өзгөрүүлөр байкалса, түйүлдүктө отклонениялар болсо, аномалиялар болсо, бул учурда 12 жумадан 22 жумага чейинки аралыкта медицинский абортторду жасоого мүмкүнчүлүк бар. Бул закон ченемдүү биздин өлкөдө? Ооба, медициналык абортторго ошол аялдын ден соолугуна зыян келтирип аткандыгы үчүн же болбосо бала жашоого жарамсыздыгы болгондуктан аномалиялар болсо, синдром Дауна болсо же башка аномалиялар байкалса, анда кош бойлуктун 22 жумасына чейин кош бойлукту токтотуу ыкмаларын колдонуп аборт колдонсок болот. Бул жерде биринчи иретте аялдын же эненин өмүрүн сактап калуу суроосу турат. Ооба, эң негизги максат ошол эненин өмүрүн сактап калуу каралган. Анда деги эле аборт деген эмне? Кандай түрү болот? Аборт бул бойдон түшүү. Кыргыз тилинде бойдон түшүү деп айтабыз. Кош бойлуктун же болбосо түйүлдүктүн жашоого жарамдуу бир 22-28 жумасына чейинки аралыкта өзүнөн өзү бойдон түшүп кетүүнү айтсак болот. Ошол эле учурда эрте бойдон түшүү же болбосо кеч бойдон түшүү деп дагы аныктамалар бар. Ошол эрте бойдон түшүүгө бул 12 жумага чейинки аралыкты айтабыз. Бирок эң көп кош бойлуктун бойдон түшүп калуусу 6-7-8 жумаларда көп байкалат. Же болбосо кош бойлуктун өнүкпөй калуусу, өспөй калуусу, замершая беременность деп айтабыз. Бул диагноз дагы ошол көбүнчө 8 жумага чейинки аралыкта аныкталат. Бул табигый. Андан башкаларычы кандай түрлөрү болот? Медициналык аборттун негизи таблицированный аборт деп айтабыз. Бул учурда айым кандайдыр бир себептер менен ошол эле учурда өспөй калса, замершая беременность болсо же ушундай аномалиялар байкалса, кээдирки учурда кош бойлуулук бар, бирок эмбрион жок болгон учурлар болуп калат. Ошол учурларда жасалуучу ыкмалардын катарына кирип калат. Таблетка аркылуу биз бойдон түшүрө алабыз. Ошол эле учурда вакуумный аборт деп айтабыз. Бул дагы 12 жумага чейинки аралыкта жасалат, бирок көбүнчө биз 9 жумага чейинки аралыкта вакуумдук абортту жасай алабыз. Бул учурда вакуумдук сордуруу жүргүзүлөт. Ошондой эле хирургиялык выскабливание деп айтабыз. Бул срок чоңураак учурларда же болбосо бойдон түшүп калгандан кийин ошол түйүлдүктүн астаты калып калса, плодный яйцонун астаты калып калган учурларда тазалап алганга мүмкүнчүлүк бар. Андан сырткары кеч, эгерде кош бойлуулуктун кечирээк срокторунда дагы эле аномалиялар байкалса, өйдө да айтып өткөн ошол аборттун түрлөрү колдонууга мүмкүнчүлүк жок болсо, аялдын ден соолугуна алар зыян келтирсе, ал учурда малое кесарево сечение деп айтабыз. Ушул кесарево сечение жолу менен дагы кош бойлукту токтотууга болот. Себептери эмне бойдон түшүүнүн? Бойдон түшүүнүн себептери көптөгөн факторлор, себептер негиз болушу мүмкүн. Мындай айтканда, жеңил эле айтканыбызда,
кандайдыр бир кокустук болсо, ошол эле учурда травмалар болсо, ичке катуу басым келген учурлар болгон учурда бойдон түшүшү мүмкүн. Жыгылуу болгон болсо, травмалар болсо. Андан сырткары гормоналдык көп эле себептерине бул гормоналдык өзгөрүүлөр. Ошондой эле генетикалык өзгөрүүлөр, инфекциондук процесстер, вирусный оорулар, көптөгөн ушундай себептер болушу мүмкүн. Андан аял өзүнүн чечими менен мүмкүн бага албайт, шарты жок. Бул социалдык эгерде себептер менен дагы мет аборт жасалган учурлар болот. Баласы көп, үй бүлө шарты туура келбейт, же болбосо ошол өзүнүн эле психологиялык абалы кош бойлукту көтөрө алганга даяр эмес, ден соолугу начар, кандайдыр бир көрсөтмө болгон учурларда дагы себептери демек инфекциондук оорулар же инфекциондук вирустук оорулар дагы бойдон түшүүгө көбүрөөк түрткү берет. Анткени кош бойлук учурунда биз айтабыз да 12 жумага чейин түйүлдүктүн бүт органдары, системалары калыптанат деп. Ошол учурда кандайдыр бир инфекцияларга, вирустарга чалдыкса, анда түйүлдүктүн өнүгүүсүндө өзгөрүүлөр жаралат. Жашоо жөндөмдүүлүгүнө зыянын алып келиши мүмкүн жана эрте эле срокто өспөй калган учурлар дагы көп. Гормоналдык өзгөрүүлөргө келсек, бул учурларда бизде айтабыз прогестерон гормону ошол организмди кош бойлукка даярдап берет деп. Жана ошол эле учурда жатындын тонусун басаңдатып берет. Эгерде ошол овуляциядан кийин ки ордо, бул желтое тело деп айтабыз, ал дагы бизге ошол гормонду бөлүп берүүгө, чоңураак срокто пациентта атайын түйүлдүк өөрчүп баштайт. Жатындын өрчүшүнө жардам берет. Баланын түйүлдүгү өөрчүп баштайт. Ошол түйүлдүк прогестерон гормонун бөлүп берип турат. Эгерде анда кандайдыр бир өзгөрүүлөр болсо же пациентте жакшы өнүкпөй калса түйүлдүк, ошол учурда бул гормондун басаңдоосу келет жана жатын жырылып бойдон түшүүгө алып келиши мүмкүн. Эң негизги себептери ошол прогестерон гормонунун натыйжасында, жетишсиздигинин натыйжасында көбүнчө ошол аборттор, выкидыштар, бойдон түшүүлөр келип чыгат. Жана эркектик гормонубуз, тестостерон гормону жогору болсо, калкан безинин гормондорунда жакшы иштебесе, функциясы начарлаган учурларда дагы ошол кош бойлуктун бойдон түшүшүнө алып келген учурлар көп. Сиз айтып кеттиңиз, мына азыр генетикалык ооруларда да ушундай показания бар деп. Кайсы генетикалык ооруларда? Негизи генетикалык топтомдор туура эмес жайгашып калган учурларда ошол түйүлдүктүн органдарынын, системалардын өнүгүүсүнө чоң зарарын берет. Бул учурларда ошол синдром Дауна же башка аномалияларга алып келиши мүмкүн. Бул синдром Даунаны биз 11 жумасынан 13 жумага чейинки аралыкта кош бойлуктун биринчи УЗИ скринингинен аныктай алабыз. Ошол учурда өзгөрүүлөр болсо, анда ошол эле генетикалык анализдерди берүү сунушталат. Эгер андан дагы анализ такталса, анда кош бойлукту прерывать эткенге туура келет. Авицена клиникалар тармагы 2000-жылдан бери ден соолугуңуздарга кам көрүп келебиз. Биз бардык медициналык тармактарды алдын алуудан баштап заманбап хирургия чейин бир жерге топтодук. Бишкектин 5 филиалында сизди заманбап жабдыктар күтөт. Компьютердик томография, рентген, гастроскопия, колоноскопия, УЗИ жана ЭКГ. 100дөн ашык жогорку квалификациялуу дарыгерлер сиздин ден соолугуңузга кам көрүүгө даяр. Авицена клиникалар тармагы ар күнү сиздин жашооңузду жакшыртууга аракет кылабыз. Биринчи байлык – ден соолук. Сиз азыр айттыңыз, мынакей гормональный состояниясына жараша, гормон статусуна жараша, же генетикалык оорулар, же инфекциялар депчи. Ушул кезде азыр сиз иштеген клиникада мүмкүнбү ушул анализдердин баарын жасоого? Же болбосо деги эле Кыргызстанда мүмкүнбү ушул анализдерди жасап? Ооба. Биздин клиникада атайын лабораториябыз бар. Лабораторияларда бүт анализдерди, ошол эле учурда генетикалык анализдерди, гормоналдык өзгөрүүлөр болсо, бүт скрининг жасап, анализдерди тактоого толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошон үчүн айымдарга сиз кайрылып кетесизби? Эртерээк кайрылып, эрте учетко туруп, анан ушул анализдерди тапшырганга
каралып кетсеңиз болот. ооба кош бойлуу айымдарга же болбосо жаңы эле биринчи кош бойлуу болгон айымдарыбыз көп учурда бул ыкмаларды билбейт, маалыматы жок, скрининг эмне экенин билбейт. Ошол эле учурда баланын атайын ушундай аномалиялары боюнча маалыматтары жок болгондуктан көп учурда ошол скринингтерди текшерүүлөрдү өткөзүп жиберишет жана учетко дагы кайсыл учурдан туруусун билбей көп текшерүүлөрдөн артта калып калышат. Ошол себептен кош бойлук болгон учурдан эле 5-6 жумасында УЗИден өткөн бул эң туура болуп эсептелинет. Бала жатындабы, жакшы өнүгүп жатабы, жүрөгү калыптандыбы, ошол боюнча маалыматтарды алса болот. Ал эми 11 жумасынан 13 жумага чейин ошол биринчи УЗИ скринингди өтүү керек. 9 жумадан айымдар учетко гинекологдун көзөмөлүнө турган жакшы. Канча пайыз эрте турушат? Учетко, кеч турушат. Мен өзүмдүн практикамда мен блог алып барганым үчүн айымдарга көп информацияларды берип турамын. Ошол себептен айымдарым кош бойлуу болуп, задержка болгондон кийин эле мага жазып башташат. Эже менде 2 полоска чыгып атат, качан УЗИге барайын? Айтам, жок дегенде 14 күн задержка болсун, андан кийин биз УЗИден кош бойлукту аныктай алабыз деп. Андан кийинкисин кош бойлукту аныктайбыз. 2 жума аралыгында биз кайрадан айымды контролго чакырабыз. Жүрөгү жакшы калыптандыбы, бала жакшы өсүп атабы, аны аныктай алабыз. Эгерде баары жакшы болсо, айым 9 жумадан мага учетко келип тура алат. Жана 3 жумадан кийин кайрадан УЗИ скринингди көрүп, кош бойлуктук дальнейший көзөмөлдөп кете алабыз. Социалдык баракчаңыз сиздин ишиңизге дегеле айымдардын ден соолугуна чоң таасир берет. Анда дагы сиздин социалдык баракчаңызга шилтеме коюп коебуз. Табигый түрдө же медициналык түрдө аборттордун кандай ден соолукка зыянын айтып кетесизби? Кандайча ал из калтырат? Сөзсүз ал айымга зыяндуу да, ошону айтып кетсеңиз. Негизи аборттун же бойдон түшүүнүн айым үчүн зыяны көп деп айтсам болот. Эң эле биринчи учурда аборт көбүнчө айымдардын 20% инфекциондук ооруларга, воспалительный процесстерге, гормоналдык өзгөрүүлөргө, ошол эле учурда психологиялык жактан дагы өзгөрүүлөргө душар болушат. Эң эле көп кездешүүчү осложнениялардын бири болуп, бул ошол түйүлдүктүн пациентасын калып калуусу, түйүлдүктүн подмицо деп айтабыз, ошонун калып калуусу көп кездешет. Андан кийин жатындын ички катмарын сезгенүүсү, эндометрит, параэндометрит, метроэндометрит деп айтабыз. Ошол воспалительный процесстердин өнүгүшү. Андан кийин ошол аборттон кийинки айымдар көбүнчө психологиялык жактан дагы көп жабыр тартып калышат. Бул өзүн ошол бойдон түшүп калгандан кийин өзүн жемелөөсү, тынчсыздануу, уйкусуздук, аппетиттин жоктугу, кээ бир айымдарыбыз депрессияга кирген учурлар дагы көп кездешет. Кийинки бойуна бүтүп калууга дагы кандай бир таасир этет? Ооба, кийинки бойго бүтүүгө ошол кош бойлукту пландоо бир аз кечигиши мүмкүн. Ошол эле учурда эгер осложненияны дарылабаса, көйгөйдү дарылабаса, вторичный бесплодияларга, тукумсуздукка дагы алып келген учурлар көп. Анда биз ушул жерден, биз деп сиз ушул жерден кеңеш берип кетесиз, ошол бойуна бүтөрдүн алдында пландоо жөнүндө, текшерилүү жөнүндө айтып кетсеңиз. Ооба, ушундай медицинский абортторго же болбосо бойдон түшүү болбош үчүн айымдар сөзсүз түрдө өзүнүн ден соолугунун үстүнөн жакшы карап көзөмөлдөгөнү туура болот деп айтам. Анткени медаборт бул айтылганы жеңил болгону менен жасоо жана организмдин ушул процесстерден өтүшү өтө кыйын. Жана бул учурларда эгерде абортко барбаш үчүн эң жакшы жолу бул туура сактануу ыкмаларын тандап алуу деп айтат элем. Эгерде туура сактанса, ошол каалабаган кош бойлук дагы болбойт. Айымдын аборт жасап ден соолугун дагы зарар келтирбейт.
Андан сырткары бойдон түшүү дагы азыркы учурда көп кездешип жатат. Бул учурларда мен айтмакмын, айымдар кош бойлуулукту сөзсүз түрдө пландоо керек. Прегравидардык подготовкадан өтүш керек, витаминдерди өз убагында ичиш керек. 3 ай алдын кош бойлуулукту пландап баштаганыбыз жакшы. Бул фолий кислотасын ичүү, йодомарин, йод таблеткаларын ичүү, витаминди толуктоо, эгерде анемия болсо, железа препараттарын колдонуу, иммунитетти бекемдегенибиз жакшы. Ошол учурларда биз кош бойлукту жакшы көтөрө алабыз жана дени сак баланы төрөй алат. Андан сырткары кош бойлуу айымдарга айтып кетчү, бойдон түшүп калбаш үчүн оор жумуштарды жасабоо, стресстен, депрессиялардан алыс болуу, туура тамактануу, зыянсыз тамактарды жебегенге үндөйт элем. Ошол эле учурда жашоо образын жакшыртуу, активдүүлүк сөзсүз түрдө керек. Жеңил спорттун ыкмалары же болбосо кадимки эле басуу кан айланууга жакшы жардам берет. Таза абада көбүрөөк жүрүү, күндө көбүрөөк жүрүү, ушундай ыкмаларды көбүнчө сунуштайбыз. Жакшы. Бул жерден айым эле ошого даярданабы же анын партнеру, жолдошу? Кош бойлукту пландап атканда негизи айым кош бойлукту көтөрүп берүүчү гана болуп эсептелинет да, бирок ошол түйүлдүктүү баланы биз эркектерден алабыз да. Мырзалардын көмөгү менен ден соолугу бекем болсо мырзалардын, анда биз ушул дени сак баланы ала алабыз. Көбүнчө биз айтып өткөндөй эле генетикалык отклоненияларды айтып атпайбызбы, синдром Дауна же болбосо баланын жакшы өрчүбөй калуусу, замеш, беременность, булардын баардыгы ошол мырзалардын ден соолугунун начарлыгынан, ошол сперматозоидтердеги хромосомалардын активдүүлүгүнүн начарлыгынан, воспалительный процесстерден, иммунитеттин кемдигинен, генетикалык аларды дагы өзгөрүүлөрдүн натыйжасынан ушундай нерселер келип чыгышы мүмкүн. Ошол себептен пландап аткан учурда мырзаларыбыз жана айымдарыбыз чогуу витаминдерди колдонуп, туура тамактанып, жашоо образын жакшыртып, алкоголдук ичимдиктерден алыс болуп, ошол эле учурда мырзаларга айтып кетүүчү нерсе, ысык процедуралардан, банялардан, сауналардан алыс болуп пландаганы жакшы. Пландоодо. То ойлошот мырзалар, мен баняга барбашым керек деп. Ооба, негизи эле ысык процедуралар мырзалар үчүн бул зыяндуу болуп эсептелинет. Ошол сперматозоидтердин активдүүлүгүн начарлатат. Бойунан түшүп калганын айым кантип билет? Кандай белгилер болот? Эмнеси ооруйт? Ушул жөнүндө айтсаңыз. Ооба, кош бойлуу айым бойдон түшөрдөн алдын негизи өздөрү байкашат. Ичин астындагы оорунуу, белдин сыздатып ооруганын, абалын начарлаганын көп байкайт, бирок өтүп кетет, эс алсам өтүп кетет деген ойдо көп жүргөн айымдарыбыз бар. Кээде ошондой симптом менен кайрылышат. Текшерүүдөн өткөзүп, УЗИлерди жасаган учурларыбызда угроза деп беребиз. Бул учурда атайын гормоналдык дарылоо, нагрузкаларды басаңдатуу, атайын режимдерди түзүп беребиз. Кээ бир учурларда айымдар көп маани бербеген учурларда выкидыштар келип чыгат. Выкидыш болгон учурда ошол кан аралаш выделениянын келүүсү же болбосо күрөң выделение келип баштады деп айтышат. Жана катуу ичтин оорусу менен байкалат. Кээ бир учурларда температура коштолот, судорогдор болушу мүмкүн, калчылдаган учурлар болот. Жана көп эле айымдарыбыздын описаниясы боюнча кан көп келди жана ошол этке окшогон бүртүкчөлөрдү байкадым, балам түшүп калдыбы деген суроолор менен көп кайрылып калышат. УЗИден өткөзгөн учурда чындыгында эле кош бойлуктун бойдон түшүшүн аныктай алабыз. Эң негизги ошол симптомдору кан аралаш выделениянын келүүсү, ичтеги, белдеги оорулар менен көп кездешет. Кээ бир учурда выделениянын өтө жут менен коштолгон учурлары болот. Бул учурда ошол воспалительный процесстердин кошумча кошулгандыгынан кабар берет. Ушул медициналык аборттон кийин өзүнүн ден соолугуна аябай доо кетет, Ошондон кийин кантип калыбына келтирүү жолдорун
кантип өзүнүн кабылына келтирет? Медициналык аборттор биз айтпадыкпы, медициналык көрсөтмөлөр менен гана жасалат депчи. Аборт жасалгандан кийин сөзсүз түрдө айым ошол стационардык медициналык мекемелерде дарыланат. Сөзсүз түрдө противовоспалительный леченияларды беребиз. Ошол эле учурда гормондорду калыбына келтирүү үчүн дары дармектер берилет. Бул гормоналдык өзгөрүүлөрдү калыбына келтирүү үчүн 3 айдан 6 айга чейинки аралыкта айым леченияда жүрүшү мүмкүн. Андан кийин ошол витаминотерапия. Айымдын өзүнүн ден соолугуна жараша витаминдерди ичүү менен организмин бекемдеп кайра кийинки кош бойлукка даярданууга мүмкүнчүлүк ала алат. Бойдон түшкөндөн кийин канча убакыттан кийин кайра дагы пландоого сиз сунуштайсыз? Бойдон түшкөндөн кийин айымдарды негизи 3 айдан 6 айга чейинки аралыкта сактанууну сунуштайбыз. 6 айдан кийин айым витаминдерди ичип, абалына ден соолугуна карап, андан кийин гана пландап кете алат. Эгерде медициналык показаниялар менен, аномалиялар менен же болбосо орчундуу ошол түйүлдүктөгү өзгөрүүлөрдүн натыйжасында метаборт жасалган болсо, же чоңураак срокто аборт жасалган учурлар болгон учурларда биз 1 жылдан кийин ошол кош бойлукту кайрадан пландоону сунуштайбыз. Элнур айым, чоң ыраазычылык билдирем. Дайыма жолуңуз ачык болсун. Сизди пациенттер дайыма түшүнүп турсун, айтканыңызды жасап турушсун. Рахмат, чакырганыңыздар үчүн рахмат.